Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, заманыбыздын мега популярдуу ырчысы Мирбек Атабеков «Мен ишенбейм, Өмүрбек Бабановдун күнөөлүү экенине акталсын» деген пикирин өзүнүн социалдык баракчалары аркылуу жазып чыкты. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бабанов 31 май күнү камакка алынып, ага карата конкреттүү айып угузула элек. Эксперттер жана юристтер Кумтөр боюнча Бабановдун күнөөсү жок жана мыйзамсыз кармалып олтурат деген ойлорун айтышууда. Туркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев президент Садыр Жапаровдун Туркияга болгон расмий сапарынын жыйынтыктары тууралуу айтып жатып билдирди. Анын айтымында, президенттердин жолугушуусунда бир катар маселелер каралып, талкууланган. Ал эки президенттин алгачкы жолугушуусун эң жогорку деңгээлдеги биринчи саясий байланыш деп сыпаттады. Казакбаев эки тарап кол койгон документтер, сүйлөшүүлөр тууралуу айтып берип, Туркия Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдиргенин кошумчалаган. Эскерте кетсек, буга чейин Жапаров Туркиядан аскердик жардам сураганы айтылган. Булак Марал ФМ. Маршрутканын айдоочусу телефондо оюн ойноп бараткан видео тарады. Шаар тургуну маршруттук таксиде кетип баратып, айдоочунун телефондо оюн ойноп баратканына күбө болгон. Саламатсызбы? Сураныч. Анонимдүү түрдө жарыялаңыз. Урматтуу маршруттук каттамдын айдоочулары. Тарифти көтөрүүдөн жана иш таштоодон мурун унаанын ичин оңдоп, жол кыймылынын эрежелерин сактаңыз. Кечээ айдоочу өзүнүн маршруткасында картошка жүктөп жүргөндөй, маршрутканы айдап бара жатып, телефондо оюн ойноп жатты. 137 кичи автобус деп жазган шаар тургуну. Булак Лайк Кеж. Россияда Айтматов атындагы эл аралык көкбөрү мелдеши башталды. Россияда Кыргыздын атактуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган көкбөрү боюнча эл аралык мелдеш башталды. Бул тууралуу Көкбөрү улуттук федерациясынын маалымат кызматы билдирди. Турнир Москва облусунун Сергеев Посад шаарындагы Благовещенский талаасында болуп жатат. Ага Россиянын Подольск, Иркутск жана Москва облустарынын, ал эми Кыргызстандан атуул командалары катышууда. Белгилей кетсек, спорттук иш-чара Россия жана Евразия элдеринин Русский мир дене тарбия фестивалынын алкагында өткөрүлөт. Аны спортту жана тынчтык маданиятын өнүктүрүүгө көмөктөшүү боюнча региондор аралык коомдук фонду, Россиянын элдер ассамблеясы жана Кыргызстандын Көкбөрү улуттук федерациясы уюштурууда. Мелдеш Кыргызстандын Көкбөрү федерациясынын эрежеси менен өтөрү айтылды. Жеңүүчүлөр Чыңгыз Айтматов атындагы кубок жана уюштуруу комитетинин белектери менен сыйланат. Ал эми катышуучуларга эстелик белек берилет. Булак Спутник Кеж. Кыргызстан курама командасынын оюнчусу Бокоевдин атасы каза болду. Футбол боюнча Кыргызстан улуттук курама командасынын чабуулчусу Абай Боколеев Япониядан улуттук курама команданы таштап Бишкекке кайтты. Бул тууралуу Кыргызстан футбол союзу билдирди. Маалым болгондой, футболчунун атасы каза болгон. Эске салсак, Боколеев Японияда дүйнө чемпионатында тандоо турунда Кыргызстан курама командасында оюндарга катышып жаткан. Булак Медиа Центр Кеж. Ош облусунун аймагында оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган бөлүмдүн техникалык көзөмөлдөө тобунун кызматкерлери Ички иштер министрдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматкерлери менен биргеликте Ош облусунун өлкөнүн башка аймактарына жана чет өлкөлөргө жүк ташыган айдоочуларына коронавирустун алдын алуу, жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошону менен катар баңгизаттарын ташып же колдонуп, мыйзамсыз алып жүрүүгө тыюу салынгандыгы боюнча да маалыматтарды беришкен. Булак Турмуш Кеж. Нарын облусунун Актала районунда 2020-2021 жылдары жакшы деле кар жааган эмес.
Жергиликтүү дыйкандарды быйылдагы кургакчылык кооптондуруп турган. Бирок 4-5 күндөн бери күндүн көзү көрүнбөй, нөшөрлөп жамгыр төгүп жатат. Бүгүн 13 июнда саат 14:00 тарта тынымсыз жамгыр төгүп жатат. Булак турмуш кейжи. Актриса жана модель Эркайым Абдуллаева менен жолдошу Таймураз Ташиев экинчи ирет ата-эне макамын алышты. Түгөйлөр 12 июнда 40 жыл кулуу болушту. Эркайым Абдуллаева Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде көз жарганы, аны менен байланышканыбызда белгилүү болду. Учурда кызым экөөбүздүн тең, абалыбыз жакшы. Экинчи төрөт болгонгобу жеңил болду. Наристе 3 килограмм 280 грамм салмакта. Бою 50 сантиметр болуп төрөлдү. Кызыбызга ысымды таята тайнеси ыйгарат, деди ал. Эркайым Абдуллаева миллиондук мелдеш 2 тасмасына жана бир катар клиптерге тартылган. Ал 2018 жылы ноябрь айында Таймураз Ташиевке турмушка чыгып, экөө Чычкан жылында уулду болушкан. Булак супер кейжи. Чүй облусундагы военно Антоновка балдар үйүнүн тарбиялануучусунун өлүмү боюнча маселе Кыргыз Республикасынын балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн көзөмөлүндө деп билдирди президенттин администрациясы. Балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн айтымында учурда окуянын бардык жагдайларын тактоо үчүн керектүү чаралар көрүлүп жатат. Бул факты боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, анын курамына президенттин администрациясынын, жогорку кеңештин, ички иштер министрлигинин, саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин, билим берүү жана илим министрлигинин, ошондой эле жарандык сектордун өкүлдөрү кирген. Комиссия балдар үйүнүн жашы жете элек тарбиялануучусунун өлүмүнө байланыштуу бардык жагдайларды объективдүү жана кылдаттык менен изилдеп чыгат деп билдирди Жапариса Рыспекова. Булак баракелди. Өлкөдө дагы 9 адам коронавирустан көз жумду. COVID-19 жана пневмония илдети менен күрөшүп жаткан бейтаптардын саны дагы 9-га өстү. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашып, бүгүнкү күнгө карата статистика менен тааныштырды. Соңку суткада Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2 бейтап коронавирус инфекциясынан каза тапты. Кыргыз өлкөсүндө илдет катталган күндөн тартып, жалпы 1890 жаран каза болду. Булак супер кейжи. Баткен облусунда өзүнөн улуу жаранды уруп, уюлдук телефонун тартып алган шектүү кармалды. Облустук милициянын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, окуя 11 июнда Кызылкыя шаарында орун алган. Ноокат районунун Караташ айылынын 40 жаштагы тургуну унаасында отурган кезде өзүнөн кечүү курактагы бала аны себепсиз уруп, колундагы уюлдук телефонун тартып алып, белгисиз тарапка изин жашырып кеткен. Бул арыз тоноочулук менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кылмышка шектүү катары Араван районунун 30 жаштагы тургуну өзү жашаган үйүнөн кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Телефон өз ээсине кайтарылды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат дешти башкармалыктын маалымат кызматынан. Булак супер кейжи. Россияда полицияны сындаган кыргызстандык келин камактан чыкты. Москвада полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине арызданып, кийин өзү камакка алынган кыргызстандык Махпурат Эмилбаева 11 июнда кечки саат 8:00 камактан бошотулду. Адвокат Александр Ким Азаттыкка билдиргендей, Москва соту 10 июнда Эмилбаеваны полицияга баш ийбеген деген негизде 3 суткага камакка алган. Эмилбаева полиция кызматкерлери өзүнө кордук көрсөткөнүн жана алар жоопко тартылыш үчүн аракет көрөрүн айтып жатат. Орусияда 7 жылдан бери мигрант болуп жүргөн Махпурат Эмилбаева Новая газета басылмасына кайрылып, 2 июнда Москвадагы Хамовники райондук полиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз 6 саатка камакка алынганын, кызуу полициячылар өзүнө күч колдонгонун айтып берген. Анда полиция Эмилбаеваны 2 административдик мыйзам бузууга бейбаштык жана Орусияда жүрүү эрежелерин бузган деп айыптап, 5500 рубль айып пул менен кое берген.
Ооруканага барып, денесиндеги тактарды расмий каттаткан Эмилбаева полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттери жана административдик мыйзам бузуу иштерин бурмалоо боюнча тергөө комитетине, прокуратурага жана ички иштер министрдин жеке коопсуздук башкармалыгына арыз жазган. Экинчи жолу макала жарык көргөндөн кийин 8-июнда кечки мал иштеген жеринен кармап кетишкенин кабарлаган. Булак Назар Ньюс Кейжи. Ош облусунда жол кырсыгы катталып, 3 адам мерт болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, кырсык бүгүн 13-июнда катталды. Ош Баткен Исфана унаа жолунун 22-чакырымында Honda Fit жана Deo Matiz унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 3 адам каза болуп, 2 эркек киши оор жаракат алышты. Аты жөндөрү такталууда. Жерине 3 куткаруучу тартылып, каза болгон жарандарды ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Ал эми жабыркагандар тез жардам кызматы менен Ош шаардык ооруканасына жеткирилди дешти мекемеден. Булак Супер Кейжи. Ыссы көл районунун Сарыкамыш айылында 3 адамдын өлүмү менен коштолгон жол транспорт кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Окуяны Ыссы көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы да тастыктады. Маалыматка ылайык, райондук милицияга кечээ 12-июнда саат 11:40 Ыссы көл районунун Сарыкамыш айылынын күнбатыш тарабында жол кырсыгы болгондугу тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге Ыссы көл райондук ички иштер башкармалыгынын Тамчы аймактык милиция бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу барып, буларды аныкташкан. Ушул күнү болжол менен саат 11:30 чамасында Сарыкамыш айылына жетпей, жолдун түштүк тарабында Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаа токтоп турган. Ошол маалда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасын башкарып бара жатып, рулга ээ боло албай, аталган Volkswagen Passat унаасын артынан сүзгөн. Анын кесепетинен Volkswagen Passat унаасындагы аял 2 кызы менен мерт кетип, баласы жаракат алып, Балыкчы шаардык ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми Mercedes-Benz унаасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү дагы жаракат алып, Балыкчы шаардык ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Аталган факт Ыссы көл райондук ички иштер башкармалыгына катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат.